көтөрүп минтипчи. Мындай кылып ыргытып. Мынтип бизге өзүнүн машыгуучу жайын тааныштырып жаткан Бакберген азыр 5-класста. Күндүк түзүлгөн планы чебер спортчулардыкындай. Эртең менен чуркап, күнүнө 2 рет залга барып машыгат. Айсулуу Тыныбекова, Арсен Аралиев, Данияр Көбөнөвдү туу туткан жаш балбан. Келечекте алардын жолун жолдогусу келет. Мен эртең менен күрөшкө кетем, анан түштө мектепке келем. Анан кечинде тренировкага келем кайра. Анан 4-5терде кайра үйгө барып эс алып. Атаң менен апаң үй бүлөң баары ушу сен спортчу болсун деп колдошот да, Ооба, көптөгөн сөрөмнөлөргө барып келейинчи десем, акча керек болуп атат десем берет. Барып кел деп. Чемпион бол деп айтышабы? Ооба. Мурун Бакберген Жалаң шаар жериндеги мелдештерге катышып келген болсо, бул ирет өзүнүн айылында эле чоң мелдеш. Кумдөбө айылынын мектебинде эркин жана грек-рим күрөшүнүн таймаштары өтүүдө. Бул жерге өлкөнүн бардык булуң бурчунан 15 жашка чейинки балбандар келген. Ошо болгон Кыргызстандан команданын баары келип, ошакта чоң деңгээлде, эл аралык деңгээлде турнир өтүп атат. Спортчуларды жергиликтүү калк үйлөрүнө тамак 3 мал тамагы менен өзүбүз ошо сойчуну союп, балдар тамагын банкеттин баарын жасап, 3 мал тамагы менен берип жатабыз. Машыктыруучу Максатбек Кенжекараевдин айтымында айыл жеринде мелдеш өткөрүү түйшүктүү, бирок ошол эле учурда пайдасы көп. Анткени жаш балбандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Мындай мелдештер менен жаштарды да спортко тартуу оңой. Бизге ушу акча каражаты жетишпейт. Тренерлер ушу кайырчыдай болуп эле спонсорго бияка барабыз. Өз акчаларыбыз менен келдик бул жака. Спортко кызыккан балдар көп. Монда 500-600 участникти тозуш бул тренерге чоң милдет да, моюнгачы. Борбордогу Шералы Сыдыков атындагы спорттук окуу жайдын машыктыруучусу Рыспек агайдын билдиришинче, мыкты балбандардын көпчүлүгү айылдан чыгат. Андыктан элеттеги спортко колдоо көрсөтүү абзел. Аябай таланттуу балдар бар экен. Ал балдарды ошо направление берип, кичине даярдап, эмесин фундаментин коюп койсо, алар дальше көчкөн. Мурун биз айылдарга барда алып кетчүбүз, азыр болсо шаарга чакырып эле ошол жактан ким утса ошол жактан алып калабыз да. Кээ бир жакшы таланттуу балдар каражаты жок, ушу жаза алса ушу айылдан шаарга бара албайт. Жакшы балдар ошо чыгып калат. Таймаштын Кумдөбө айылында өткөнүнүн жөнү бар. Бул жерде 6 жылдан бери күрөш ийреми иштеп, жаш балбандарды тарбиялап келет. Алардын арасында Азия балдары мелдешинде байгелүү кайткан спортчуларды да тапса болот. Гүлжан Турдубаева, Азамат Иманов, ЛТР, Нарын облусу.